Урматтуу Алмаз Акынжанович, өткөн жумада бүтүндөй билим берүү тармагы үчүн, бүтүндөй Кыргызстандагы мугалимдер үчүн абдан кейиштүү окуя болду. Мына Бишкектеги 57-чи мектепте бир эжеке мугалимди шылдыңдап, мазактап, ыйлатып, ал мугалим жумуштан кетти. Мына ошол ыйлаткан жанагы лакылдаган ажаан аялды болгону бир 1000 сом айып салып коюптур. Эмне үчүн аны коомчулукка алып чыкпадыңар? Жүзүн көрсөтүп, мугалимге мондай мамиле кылган ушул аял деп. Бул бүтүндөй Кыргызстандагы мына 120 000 мугалимге болгон шылдың мамиле болду ушундай. Моралдык чоң сокку болду. Эмне үчүн мугалимдерге ушундай орой мамиле кылган, шылдыңдаган, мазактаган адамды болгону 1000 сом айып пул менен чыгарып жибердиңер? Аны жазага тартыш керек эле да. Бүтүндөй мугалимдерге, коомчулукка көрсөтүш керек эле да. Миңдеген мугалимдердин духу түшүп калбадыбы? Кыргызстанда мына Бишкектин өзүндө эле 500 мугалим жетишпейт. Билим берүү министрлигинин маалыматы боюнча. Эгер биз ушинтип отурсак, мугалимдер келеби мектепке? Мугалимдердин айлыгын гана көтөрүп койбостон биз авторитетин да көтөрүшүбүз керек. Ошого мына ушундай кейиштүү окуяларга дароо жооп берип, ыкчам жооп берип, күч органдары адатта жөнөкөй адамдарды алып келип, кечирим суратып, жүзүн чыгарып, дароо камакка алып, ошондой окуялар болуп атпайбы күн сайын эле? Эмне үчүн ага мындай кош стандарт мамиле болду? Ошон үчүн мына мен азыр мына ушул жыйынга чейин да ошол мугалимге чалып, телефондон сүйлөштүм. Болду, мен мектепке иштебейм дейт. Мындай мазактоону, мындай шылдыңдоону мен көтөрө албайм дейт. Ошол мугалимди кайра мектепке кайтаруу аракеттерин көрүп, жанагы ошол мугалимди шылдыңдаган эжекени чакырып туруп, ошону кечирим суратып, коомчулуктун алдында жүзүн ачыкка чыгарып, башка берене менен сот жолуна тартыш керек. Рахмат.